жумуш бир күн иштеп 3 күн бошпуз. Бир күн сутка биякта суткада болобуз. Эртең саат 9-да приёмда чыгып, эртең саат 9-га чейин. Биз эми өрт өчүрүүчү болуш үчүн кичине эр жүрөк болуш керек. Иштекеден кичине шамда кайрак болуш керек. Главный дух коркпош керек. Бир чоң здание күйүп атса, барып өзүн терять этип жоголуп калбаш керек. Ошо эр жүрөк болуш керек. Өзүнүн жумушун так жана туура аткарыш керек. Келиңиз. Бияк биздин кухня болот. Биякта ошо балдар тамактанышат. Ошол жерде сменде турган балдар. Биякта да ошо как положено күчтүү тамактарды өрткө барганда курсак ачып эме болуп калбасын деп күчтүү тамактар жасашат ошо. Ошондо бул жерде керектүү азыктардын баардыгы бар, Бул жерде баягы бияка келатканда эрте бир бала тамак жасайт. Азыр бул жерде тамак бышырып атат, Бул жерде тамак бышырып бир бала жазып атат биякта. Жакта уктайсыздар, Бул эс алуу бөлмө, бул кечинде саат 10-до ушул жерге жатабыз. Кечинде бери күндүз киргенге болбойт негизи. Атайын ошондой тартип, күндүз киргенге. Күндүз киргенге болбойт. Ушул берде да эки эшик бар. Балдар ыңгайлуу, баягы тревога болгондо чуркап чыккан ыңгайлуучу. Ошол жерге жатып эс алабыз кечинде. Келиңиз. Эми бул бөлмө болсо бул биздин комната, сабак ой турган жер. Ушул жерде сабак окуйбуз. Начальник части, начальник караула сабакта бир күндө 2-3 сабак болот. Күн тартиби боюнча ошо. Ушул жерде балдар сабак жазышат. Кадимкидей эле Аргиндин өзүнүн тетради бар. Техника безопасность. Бул жерде фамилия аты да жазылган экен. Бакта Аргин ушул жерде сабактарын окуйт. Ошо азыркы убакта балдар сабактарын окуп атышкан. Бөлүмгө тревога келери менен кызматкерлер 18 секунддан 28 секундага чейин кийинип бүтүшү керек, дагы тезинен чыгып кетиши керек.